Акыркы айларда азык-түлүккө болгон баанын жогорулашы көпчүлүктүн чөнтөгүн кагып түшкө салды. Бул көйгөй Токмок шаарындагы номер 1 психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинин жашоочуларына дагы өз таасирин тийгизген. Бул жакта күн кечиргендердин күнүмдүк тамак ашына 100 сом бөлүнөт. Ал эми баанын өсүшүнөн улам айрым кошумча тамактар даярдалбай калган. Мурунураак печёныйларды жасачыбыз, пирожки, самсы, пиццага чейин жасалчу, салаттардын түрлөрүн жасап берчүбүз. Же сестра болуп акылдашып кеңешип. Андан кийин мондай бардык продуктылар кымбаттагандан кийин биз аларды жасай албай калдык. Алар берилбей калды, бирок биздин бияктагы жашаган адамдарыбыз ошолорду сурап атышкан. Анан мореки биздин президентибизге рахмат. Ошонун жарлыгы чыккандан бери биз да сүйүнүп атабыз, кубанып атабыз. Президент кол койгон жарлыкка ылайык жаңы жылдан баштап тамак ашка бөлүнгөн күнүмдүк каражаттын суммасы 2 эсеге көбөйөт. Бул аракеттер социалдык стационардык мекемелердин жашоочуларынын рационуна кирген тамактын сапатын жакшыртууга шарт түзөт. Биздин кызмат алуучулардын тамактары ошол өзүнө толук талапка жооп бере турган акыбалда болоруна мен толук ишенем. Анткени 100 сом менен 200 сомдун айырмасы өтө чоң болот. Өтө чоң болот. Анткени биз ошол нерсени эми кенен кезир бардыгына жеткендей, баары курсагы тойгондой акыбалга толук жетишебиз деп биз абдан кубанып отурабыз. Бул жерден биздин урматтуу президентибиз Садыр Жапаровго бир гана рахматтан бөлөк эчтеке айта албайбыз. Рахмат, ошол демилгени көтөрүп, ошо бизге ушундай бир чоң жардам, чоң көмөк көрсөткөнүнө чоң рахмат гана айтабыз. Ошентип 1 январдан тарта эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин, саламаттык сактоо министрлигинин карамагындагы мекемелерде жашаган балдардын, улгайган жарандардын, майыптыгы бар адамдардын жана жетим балдардын тамак ашына каралган каражат 2 эсеге көбөйөт. Бир күндүк тамактануусу 220 сомго, бул балдар үчүн, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар үчүн, 200 сом болсо бул чоңдор үчүн. Анан бул жанагы тамак аштын жогорулатуу, сапатын жогорулатуу, ошондой эле рационду жакшыртуу максатында көтөрүлүп жатат. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров 3 декабрда Беловодск айылындагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине барганда тамак ашка болгон каражатты көбөйтүү тапшырмасын берген. Автандил Бактыбеков, Салима Дюшенбекова, Жумабай Испаналиев, СТВ.